Саламатсыңарбы балдар? Бардыңарга жакшы маанай каалоо менен математика сабагын баштайбыз. Сабактын темасы килограмм. Бүгүнкү сабакта силер салмактын чембирдиктери жөнүндө түшүнүк аласыңар. Темага байланыштуу мисал маселелерди аткаруу менен ой жүгүртүүңөрдү, эске тутууңарды, математикалык билимиңерди өнүктүрөсүңөр. Ошондой эле тактыкка, тапкычтыкка, шамдагайлыкка тарбияланасыңар. Эгерде жогорудагыдай көрсөткүчтөргө ээ болсоңор, бүгүнкү сабактын максатына жеткен болобуз балдар. Анда жаңы темабызды баштайбыз. Сүрөттү карап көргүлөчү балдар. Берилген түгөлдөрдүн кайсынысы оор жана кайсынысы жеңил экенин табалы. Биринчи сүрөттө мышык жана чычкан турат. Мышык оорбу же чычкан оорбу балдар? Туура, мышык оор. Ал эми экинчи сүрөттү карайлы. Экинчи сүрөттө өрттө жүргүч машина менен жеңил машина турат. Кайсынысы оор деп ойлойсуңар силер? Албетте, өрттө жүргүч машина оор. Ал эми үчүнчү сүрөттү карасак, бир китеп жана бир нече китептер салынган баштыктар турат. Кайсынысы жеңил? Туура айтасыңар балдар. Бир китеп жеңил, бир нече китеп салынган баштыкка караганда. Нерселердин оор же жеңил экендигин аныктоо үчүн масса деп аталган чоңдукту колдонобуз. Масса нерселердин салмагын мүнөздөчү чоңдук. Нерселердин салмагын так өлчөө үчүн таразы деп аталган курал колдонулат. Таразалар колдонулушуна жараша ар түрдүү болот. Табактуу тараза, лабораториялык тараза, медициналык тараза, турмуш тиричилик таразасы жана башка таразанын түрлөрү бар. Ушулардын ичинен силер көбүнчө дүкөндөрдө турмуш тиричилик колдонулуучу таразалар көп эле көрүп жүрөсүңөр. Салмакты өлчөөнүн чембирдиктери грамм, килограмм, центнер, тонна. Кайталайбыз. Грамм, килограмм, центнер, тонна. Эң кичине чембирдик грамм, ал эми эң чоңу тонна. Нерселердин салмагын өлчөө үчүн табактуу таразаны пайдаланалы. Таразанын таштарын туура тандап, табактарды теңдейли. Биринчи сүрөттө биринчи табакта 4 килограммдык баштык турат. Аны теңдеш үчүн экинчи табакка кандай таштарды пайдаланабыз? 1 килограммдык жана 3 килограммдык таштарды коюш керек. Эми экинчи сүрөттү карап көрөлү. Биринчи табакта 9 килограммдык ун турат. Аны теңдеш үчүн төмөндөгү таштардын кайсыларын коет экенбиз? 1 килограмм, 3 килограмм, 5 килограммдык таштарды койсок, 9 килограмм болот экен. Анда эмесе китебибиздин 60-бетин ачабыз. Биринчи мисалга көңүл бургула. Биринчи таразадагы сары алманын салмагы 2 килограмм. Ал эми экинчи таразадагы кызыл алманын салмагы 3 килограмм. Бардык алмалардын салмагы канча болот? Эсептеп көргүлөчү балдар. Эсептедиңерби? Анда жообун текшергиле. Жообу туура чыктыбы балдар? Анда азаматсыңар. Эми экинчи мисалдагы сүрөткө көңүл бурабыз. Сүрөттө 4 таразада ар кандай мөмө жемиштер турат. Таразанын көрсөткүчүн карап, жообун мага жазып жөнөткүлө. Эми 4-үнчү мисалды аткарабыз. Үлгүдө көрсөтүлгөндөй сандарды чоңоюу иретинде кичинесинен чоңуна карай жазгыла. Туура жаздыңарбы балдар? Анда текшерип көрөлү. Бүгүнкү сабак түшүнүктүү болдубу балдар? Анда үйгө тапшырманы жазып алгыла. Үйгө тапшырма номер 3. Ар кандай таразадагы таштардын салмагын тамак аштардын салмагы менен салыштыргыла. Ал эми номер 5-те болсо, бош чакмактардын ордуна жогоруда берилген сандарды коюп, барабардыкты калыбына келтиресиңер. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктадык. Кийинки сабактан жолугушканга чейин саламатта болгула.